Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалан баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос, кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос, кошуналардан Аллахым сактасын. Баарыбызды жаман мүнөздөн, жаман амалдардан, жаман каалоолордон Аллахым сактасын. Пайдалуу билим берсин, дүйнөдө дагы, ахиретте да пайдасы тие турган. Баарыбызга Алла Таалам кабыл болгон амал берсин, кылган жакшы сөздө айткан сөздөрүбүз, иштерибиздин баарын Алла Таалам кабыл кылсын. Туугандар, Рамазан айдан кийин мынакей орозо кармадык. Бирок бизде бир ой болуш керек. Ушу туткан орозом кабыл болдубу же жокпу? Кармадым го, кармадым. Кеп жөн эле кармап коюу менен маселе чечилбейт экен. Жараткан Аллага жактыбы, жаккан жокпу менин орозом? Алла Таалам Кудайым сактасын. Кур'анда Алла Таала айтат: "Иннама ятакаббалаллаху минал муттакин." Алла тек гана таквалардан гана амалдарын кабыл кылат дейт. Ошон үчүн бизде дайыма жакшы иш кылгандан кийин, жакшы ишке керсейип кетпестен, кайра ошодон коркууда болуш керек экен адам. Эми Алла Таалам ушуну кайтарып бербесин деп. Жана үмүт бекем болуш керек. Иншалла Кудайым ушунча товфик бергенден кийин жакшылыкка аркысында иншалла кабыл кылат дегенчи. Иман үмүт менен коркуунун ортосу. Иман деген үмүт менен коркуунун ортосунда болот. Эми эчтерсе жакшылык кылбай эле үмүт кылган, бул акылсыздык болуп калат. Жакшы иштерди кылып туруп коркпой жүргөн, бул да жакшылык эмес. Ошон үчүн айткан, адамдар канча болсо дүйнөдө булардын баардыгы зыян тартууда билимдүүлөрдөн башка дейт. Алымдардан башка. Септегенде ал ак караны тааный турган, жаратканды тааный турган, ахиретти тааный турган. Алымдардын баары булардагы зыян тартууда жок болот. Бир гана амал кылуучулар дейт. Билгенден кийин ага амал кылуу экинчи чоң талап экен да. Биз билдик, адалды адалдай, арамды арамдай. Эми билгенден кийин адалды аткаруу, арамдан сактануу. Амал кылуучулар дагы баардыгы алар дагы жок болуп, алар да мындайча айтканда зыян тартууда бир гана ихластуулар дейт. Кийинки кадам кандай болду? Ихлас. Адам баласына уул болсун, кыз болсун, бай кембагалсын болсун, айырмасы жок. Биринчи кадам элим. Ансыз биз тааныбайбыз акыйкатты. Ансыз биз билбейбиз эмне үчүн жаралып, эмнени кылышыбыз керек. Кылган ишибиздин ахиретте жемиши кандай? Лукман Хаким баласына айткан: "Балам, ар бир адамдын эки үйү бар. Бирөө утурумдук, экинчиси түбөлүктүү үйү бар. Утурумдук үйүң да бүгүнкү күндөгү үйүң, бул жерде аз эле турасың. Түбөлүктүү үйүңдө көп турасың. Ушул утурумдук үйүңдө сенин түбөлүктүү үйүңдөн бекапар кылып койбосун. Түбөлүктүү үйүңдө бекапар кылып алдап койбосун" деген сөз. Ошон үчүн туугандар, биринчи кадам биз алхамдулилла илим экен. Иман, маарифат, акида, ибадат, адеп ахлак, мамиле, адамга тиешелүү жеке баардыгын. Бул биринчиси. Экинчиси, буга билгенден кийин динибиз ушуну үйрөттү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амал кыл деди. Амал кыл деди. Бүгүнкү күндөгү келишпестиктердин баардыгы илимдин жоктугунан, илим болсо амалдын жоктугунан. Амал боло турган болсо эчтесе болбойт эле. Ушу экөө, илим дагы бар, амал дагы бар. Үчүнчү нерсе, ошол илимиңе керсейби, кыйынсынба. Ошол амалыңа кыйынсынба, башкаларды басмырлаба. Ушундай эми Алла Тааладан коркуп, сен канчалык амал кылдың? Улуу амал кылгандар дүйнөдөн өтүп кетти. Ошон үчүн айтат да, мурунку муун аулиялар, алар болсо, субханалла, ушунча таквалыгында дагы ыйлашат эле. Сен күнөөнүн үстүндө күлүп жүрөсүң го дейт. Алар болсо таквалыктын үстүндө ыйлашат эле дейт.
Biz günün üstünde gülüp жүрөбүz да. Ушунчалык айырма. Ошон үчүн туугандар, ихлас деген эмне десе, амалыңызга Алладан башка эч кимди күбө кылбай эле коюңуз. Жакшы амалыңызга Алладан башка эч кимди күбө кылбаңыз. Мына ихлас. Жана Алла айтыңыз, күн сайын айтыңыз. Я Алла, ушу жакшы ишти сен үчүн кылып атам. Жакшы сөздү сен үчүн айтып атам. Намаз окуймунбу, илим аламбы, илим беремби, Куран окуймунбу, дават кыламбы, кайрымдуулук кыламбы, кандай гана болбосун, я Алла, даратым дагы сен үчүн. Уйкум дагы сен үчүн. Жашоом, өлүмүм дагы сен үчүн. Курбанчылыгым, ибадаттын бардыгы сен үчүн. Күн сайын, күн сайын. Мына ихлас деп. Ошон үчүн иншалла биз ойлонойлу, Алла Таалам алхамдулилlah Рамазан айда анча бизди тарбиялады, анча өзүнө жакындатты, анча бизди алхамдулилlah тазалады, Куранга сүйүү берди, дуага тофик берди, жакшылап дуа кылганга, саар кеч алхамдулилlah колдон келишинче зикир кылганга, мечитке көбүрөөк каттаганга, таравилерди окуганга, оозачарлыктарды кылып, машаалла, мусулмандардын жүрөктөрүнө кубаныч салганга Алла Таалам бир кандайдыр бизге сабак берди. Эми ушул касиетти колдон чыгарбайлы. Ушуну улантайлы. Муну улантайлы. Кээ бирлери бар мындайда адамдарчы. Рамазан айдын ушул кылган жакшы иштерин улантат. О, булар азаматтар да. Кээ бирлери болсо ушул жакшы иштерди Рамазан айга чектеп коет да. Рамазан айга камап коет. Рамазан айда машалла бул жакшы. İçimdigin taşladı, sigaretin taşladı, kumarın taşladı, aram zınasın taşladı, bardıq nerseni taşladı. Ramazan'ın urmatını aç. Ramazan'ın içinde. Boldu, meçitke kattay başladı. Zikirler, namazlar, bir meçitte namazdan keyinki namazı kütüp oturmay. Maşallah. Ança canım. Ramazan ayıp öttü, aramdığını yeşin gayra başladı da bola. Жақшылықтарды кылып аттыр, аны таштап койду да. Çok. Кээ бири бар ушундай. Рамазан келгендери билбей калды, кеткендери билбей калды. Мына бактысыздын бактысызы ушул. Рамазандын келгенин дагы, кеткенин дагы билбей калган, бул бактысыздардын бактысы болуп калды. Ушундай касиеттүү ай башыбызга келип кетти. Күнөөнү кечире турган пайгамбар ошон үчүн айткан, эгер Рамазан айда кечирилбесе, анда качан кечирилет анан? Ушундай касиеттүү. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Keyinki Ramazan ayga Allah'ın barımızda imanda, денсаулықта, ырыскыда, ынтымакта, курсанчылыкта жеткирсин барыбызды. Аллаху акбар. Hidayat деген Allah'ın улуу белеги бар. Аны Алла Таала пайгамбарлардын колуна да койгон эмес экен. Ибрахим пайгамбардын атасынын аты Азар. İbrahim пайгамбар кандай улуу пайгамбар? Биз ар бир намазда İbrahim пайгамбарга салават айтабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. Я Алла, сен кандай Ибрахим пайгамбарга салам салават береке айткансың. Биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошондой айтабыз. Ар бир намазда İbrahim пайгамбардын атын атайбыз да. İbrahim пайгамбарды biz elemez, Cöğütler de atalaşat, Hristiyanlar da atalaşat, müşrikler de atalaşat. Bırak, al Müslüman bolgan. Kur'an-ı Kerim'de bunu açık ele aytkan. Onu görmeysiz İbrahim Aleyhisselam kanday degen ulu martabadağı. Oşol ulu martabadağı İbrahim paygambarın atası kafir bolgan. Oylana oturgan nerse şu da. Atasının atı Azar bolgan. Karaç, Allahu akbar. Hidayat bul paygambardın kolunda emес eken. Lut paygambar menen Nuh paygambar, iki paygambardın ayaldары kafir bolgan. Nuh paygambarın ayalı dağı, Lut paygambardın da. Allah. Nuh paygambardın balası da kafir bolgan. Bir balası kafir bolgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün en жақшы көрген авасы Абу Талиб мына иманы жоқ болған. Пайғамбарымызды өстірді, чоңойтты, қолдады, жардам берді, қорғады. Аябай көп демей қалды. Алла иман бербесе қиын.
Ушул жерден биз билсек болот, иман канча баалуу. Алла Таалама канча шүгүр кылсак аздык кылат да. Алла Таалама канча шүгүр кылсак аздык кылат. Я Алла, ушу иман бергениңе шүгүр. Менен та кайра алып албасаң эле болду. Иман менен жашоо, иман менен көз жумуу, Аллаху акбар. Улуу бакыт бул. Өтө улуу бакыт бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эми кандай улуу даражадагы инсан. Гамы, дуасы, пикири, даваты канча күчтүү. Абу Талипке канча дават берди. Аваке, айтып коюңуз, бир ооз айтып коюңуз, бир эле жолу айтып коюңуз. Эртең кыямат күнү мен сиздин ортомчуга түшүп туруп сизди сактап калайын. Калима айты деп шапаат кылайын деди. Жо айтпай койду. Нар жактан Алла хидаяттын эшигин ачпаса кыйын экен. Пайгамбарыбыз өзүн канча жемеледи, канча жеди. Я Алла, я Алла. Алла Таала акыры аят түшүрдү пайгамбарыбызды соротуп. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллах яхди ман яша. Эй Мухаммад, сен кимди жакшы көрсөң, ага хидаят бере албайсың. Пайгамбарыбыз абасын жакшы көрөт Абу Талипти. Аябай жакшы көрөт. Эми кичинекей кезинен чоңойтуп атса. Аябай жакшы көрөт. Бирок айтып койду Алла Таала, сен кимди жакшы көрсөң, ага хидаят бере албайсың. Валакин Аллах яхди ман яша. Аллах кимге кааласа ошо хидаят берет. Кимге кааласа Алла Таала хидаят берет. Алхамдулилlah, баарыбызга иман берген экен Аллага чексиз шүгүрлөр. Чексиз шүгүрлөр. Мынакей ошо Ибрахим пайгамбардын азыр окуясы, атасынын окуясы. Ата да бар бир. Кандай болгон чакта да атасына истигфар кылат эле. Алла Тааладан үмүт кылат эле. Ошол окуяда Алла Таала мынандай эмне деп атат. Бухари шарифтин риваяты. Абу Хурайра радhiyallahu анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ялqa Ибрахим абаху Азар яумал кияма." Ибрахим пайгамбар атасы Азар, атасынын аты Азар. Кыямат күнү жолугат экен. Жолугат экен. Ва ала вajhi Азар катаратун ва габаратун. Ибрахим пайгамбардын атасынын ушу жүзүндө, Азардын жүзүндө чаңдап калган экен да. Караңгы басып калган экен. Чаңдап караңгы басып калган экен. Фаякулу лаху Ибрахим пайгамбар айтат атасына: "Алам акул лака ла та'сини." Мен сизге айтпадым беле, мага тоңмоюнду кылбаңыз. Мен айтканымды айтканымды кабыл алганыңызда, аткарганыңызда депчи. Ибрахим пайгамбар көп айткан да буга. Бул пайгамбар да. Фаякулу абуху фалиюм ла асилака. Атасы айтат: "Бүгүн эми сага тоңмоюнду кылбайм" дейт. Кыямат күндө. Фаякул Ибрахим: "Ал кечти, ал жакта болбойт да." Бирок Ибрахим ошондо дагы айтат: "Я Роб, о Робум, иннака ва'аттани алла тухзиани яума юб'асун." Мага убада бербедиңиз беле? Мени адамдар тирилген күнү уят кылбаймын депчи. Шерменде кылбаймын деп. Ва айю хизин ахса мин абил абад. Мындан өткөн шермендечилик барбы дейт. Мындан өткөн коордук барбы дейт. Мен атамдын ушу бүгүнкү күнү ушундай бир Алла Тааланын рахматынан узак, Алланын райымынан узак болгон, бактысыз болгон күндөн дагы мындан өткөн коордук барбы дейт. Фаякулуллах Таала, Алла Таала айтат, Алла кайрылды да. Алла эмне дейт? Инни харрамтул джанната алал кафирин. Мен бейишти кафырларга арам кылып койгонмун да. Уада бар. Бирок бейишти кафырларга эмес да ал уада. Бейишти мен кафырларга арам кылдым деп Алла Таала айтып атат. Сумма юкалу я Ибрахим. Андан кийин Ибрахим пайгамбарга айтылат экен. Ма тахта риджлейк, эки бутуң алдыңда эмне, карачы буякты депчи. Фаянзур, караса, фаида хуа бидихин мултатих фаюхад биқаваимихи фаюлқа финнар. Караса, бул жерде гиена бар го, аябай бир сасык, ушундай бир жиркеништүү жандык болот экен да бул.
Канга ушундай бир малынган кийине жаткан экен. Аны дейт, не дегени бул? Буну анан кийин алып туруп көтөрүлүп, анан ыргытат экен да. Дозокко таштайт экен. Бул дегени ошончолук бир бузулганга айланып калат экен да. Ал эми дозоктун оту андан дагы жаман да. Ошончолорго дозокко анан кийин ташталат экен. Дозокко таштап файюлqa фи денени ошол баардыгын көтөрүлүп алып туруп, анан дозокко таштайт экен да. Мынакей. Бул жерде эми айтып атканы туугандар, эртеге ата бала, бала атага пайда бербей турган күн келет да. Ибрахим пайгамбар атасына пайда бере албайт. Пайда бере албайт. Атасы Ибрахим пайгамбардын атасы мынакей. Бушайманчылыгы да пайда бербейт. Бушайманчылыгы да пайда бербейт. Кап, мына эми мен аякта билбей калыпмын. Мына будан ары эми бүгүн мен сага баш ийем, бүгүн сен айтканың айтайын. Кана ла иляха иллаллах Ибрахим халилуллах. Ибрахим пайгамбардын даваты ушундай болчу да. Ла иляха иллаллах дегиле. Ибрахим халилуллах. Жак. Мына кандай деген бир оор күн да жөнөкөй күн эмес да. Куранда йаума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлах би калбин салим. Бала чака мал мүлк пайда бербейт деп койду. Ушундай күн эч бир мал мүлк, эч кандай бала чака сизге пайда бербейт. Бир гана таза жүрөктү ким алып келсе, ошо гана утат. Ошонун бактысы ачылат. Түбөлүктө курсанчылык, бейиш ошого берилет. Мейли оны капкара бала алып келеби, негир алып келеби, айырмасы жок. Кайсы улуттан алып келет. Таза жүрөктү ким алып келсе эле болду. Ким алып келсе эле болду. Кем багал болобу, аз жашаган, жаш болобу, кары, эч айырмасы, эркек, аял айырмасы жок. Ким таза жүрөк алып келсе, кулу, падыша айырмасы жок. Ошол утуп кетет. Ошол утуп кетет. Жүрөктү тазалай турган дүнүйө ушул. Жүрөктү тазалай турган дүнүйө ушул. Алла Таала жүрөктү тазалаганга Куран түшүрдү. Куран түшүрдү, жүрөктү тазалоо үчүн Куран түшүрдү. Ошон үчүн эгерде биз үйүбүздө күн сайын бала чакабыз менен Куран окуп турсак, аз болсо деле, андагы береке, андагы нурду эч ким элестете албайт. Андагы бакытты, ортодогу баягы шайтан аралап, ар кандай жаман ой, ар кандай жаман сөз, ар кандай бир дүнүйөнүн мухаббаты, ар балакаттардын бардыгын сала албайт да. Куран окулган жок. Ошон үчүн үйлөрдө Куран окуп турайын. Куран окулуп турсун биздин үйүбүздө. Аракет кылайлы, үйрөнөйлү. Башка бардык нерсени үйрөндүк. Мык какканды үйрөндүк. Орусча окуганды үйрөндүк. Англисче окуганды үйрөнүп атабыз. Кыргызчанды окуганды үйрөнүп атабыз. Тамак жасаганды үйрөндүк. Кийим кийгенди үйрөндүк. Кийим үтүктөгөндү бардыгын эле үйрөнүп атпайбызбы? Машина айдаганды үйрөндүк. Бул деле үйрөнө турган нерсе. Үйрөнөйлү, зикирди үйрөнөйлү. Намазды үйрөнөйлү, Куранды үйрөнөйлү. Руханий азык бул. Фаазар лам янфау фи залика al-yawm shay. Азарга ошол күн эч нерсе пайда бербейт дейт. Бал мусиха ala hay'ati ahmaq haywan wa ala halatin qadira zab'a mutalawwis bima lahu rayhatun nit. Айвай. Азарга ал күн эч нерсе пайда бербейт. Не болот десе? Азар, ошо атасы ошо айвандардын эң акмагы ошо гиена болот экен да. Айвандардын эң акмагы ошого айланат дейт. Не болот анан? Эң ыплас палит абалда болот дейт. Эң жаман жыттанган ошо канга боелот дейт. Анда кейбір риваяттарда келет, мынандай деп айтат экен. Кама афадатху бa'd риваят, сумма ухиза би хаваймихи, путу колунан кармалат экен да, фа улхия финнар, дозокко ташталат экен ошондо. Дозокко ташталат экен. Ва надамуху лам янфа. Бушайман болгону пайда бербейт. Туугандар, бу дүйнөдө күнөөңүзгө бушайман болсоңуз пайда берет. Пайда берет. Алла адилеттүү, боорукер, мүмкүнчүлүк берди ошону. Тиякта бушайман болгон пайдасы жок. Ошон үчүн бүгүн ушул күнгө чейин алдаган болсоңуз бирөөгө жамандык кылган болсоңуз, ошо арам ичкен болсоңуз, арам жеген болсоңуз,
арам жүрген болсоңуз, бүгүн тооба кыл, тооба эмне? Ат-тауба аннадым. Тооба деген бушайманчылык. Бекер кылган экенмин ушуну. Алданып кылган экенмин, азгырылып кылган экенмин, билбей кылган экенмин, түшүнбөй кылган экенмин, надандыктан кылыпмын деп, бүгүн бушайман болсоң, бу пайда берет. Тияка барганда пайдасы жок. Пайдасы жок. Бүгүн мына мен сенин тоң моюнду кылбайм деди, эч кандай пайдасы жок. Дүйнөдө кандай элесе, Факана Ибрахим алейхиссалам сөп ал азапты көргөндөн кийин каяктан бушайманчылык пайда берсин. Дозокто көргөндө. Яталаттаф бихи аябай боору кереле. Ва юқим алейхи аль-худжа. Кандай гана айтпайт эле. Бардыгын. Бар азаргандай гана теле, юглиз алейхи ва якул лаху. Токтоткун дейт эле баласынчы. Сен буну айтканыңды токтоткун дейт эле. Ибрахим пайгамбар, Аллаху акбар. Атасын дават берет эле. Атасы бутпарас эле. Атасы Намруттун вазири болчу. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар кичинекейинен эле бунун таухиди тахкикий деп коет. Апасына айтканда, апа, мен робум ким дегенде апасы айтат, балам, сен робуң мен. Сен кажетиң бүтүрүп атам. Дагы тынчтан албады. Сиздин робуңуз ким? Мен робум атаң. Ошо бизди багып атпайбы? Атамдын робусу ким? Атаңдын робусу Намрут. Намрут бардыгын ошол сажда кылдыртып будай берет эле. Сажда кылдыртып бар нерсесин берет эле. Ошо Намрут айткан, ана ухи ва умит. Мен жашоо берем, мен өлүм берем, мен деп. Бир дагы жандык айткан эмес, Кудаймын деп, инсандан башка. Инсан айткан ушуну кой. Ана роббукумун а'ла деп Фираун айткан. Ана ухи ва умит деп Намрут айткан. Адам баласы айткан да. Аллаху акбар. Намрут деди. Ибрахим пайгамбар да тынчтамай дагы айтты. О Намруттун кудайы ким деди. Ошондон анан апасы айтты. Унчукпа деди. Ал кудайлардын кудайы деди. Кудайлардын кудайы деди. Ибрахим алейхиссалам айтты, жок деди. Кичинесинен эле. Жок деди. Түндө жатат элем, мынап туруп. Жылдыз чыкты, жап-жарык болду. Ушу менин кудайым деди. Жаркырап атат, нурланып атат. Ай чыкканда жылдыз көрүнбөй калды. Деди, бул болбойт бу кудай. Мына ушу айды кудай дейин анан көрөк деди. Токтобой атат тынчтан. Тынчтанбай. Ай деди. Бир убактан кийин күн чыккандан кийин ай жок болуп калды. Айтты, мен мындай батып кеткендерди мен өзү жакшы көрбөйм деди. Ушулар кантип болсун? Анан көрөк эң чоң ушу экен. Мен ушуну кудай дейм деди. Күн да батып кетти. Ибрахим пайгамбар айтты, мен жаралгандан жаратуучуга жүзүмдү бурдум деди да. Мына жаралгандын бардыгынан не деди? Жаратуучуга жүзүмдү бурдум деди. Инни вajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Мана Ибрахим алейхиссалам. Ошондо Ибрахим алейхиссалам атасына дават берсе, атасы эмне дейт эле? Ла иллам тантахи ла аржуманнака вахжурни малия дейт эле. Ибрахим, сен ушу даватыңдан токтотпосоң азыр, мага айткан сөзүңдү токтотпосоң, мен сени ташбаронго алам дейт эле. Мына. Сен мени узак мөөнөткө таштап кой, болду, мага тийбе. Азыр деле кээ бир адамдар бар. Кээ бир балдар ушуну атасына зорго айтып, агасына же баласына же инисине мындай деп айтса, эми токтотчу дейт. Акыйкатты уккусу келбейт. Болбосо Аллах кулакты жаратты эле, акыйкатты угуш үчүн жараткан. Акыйкатты угуу кулактын ибадаты. Аллах Таала фабашшир либад алладина ястамиуна алқаул фаяттабиуна ахсана. Кушкабар айткан деп пайгамбарыбыз Аллах Таалам буйрук берип атат. Бенделериме. Ал кандай бенделери? Алладина ястамиун деп арабтарда бөлүнөт да. Ниет менен угатабы, ниети жок угатабы. Ниет менен укканды, ирада менен укканды ястами деп коет. Келе сөздү жөндөп уга беребиз го. Өтүп баратсаң бирөөнүн сөздө болуп кетет, биякта сөз болуп кетет, ар кандай сөздөр сүйлөп атат. Кулак угат баары бирчи. Бир кээ бир ниет менен угабыз, кээ бир ниети жок угабыз.
ниет менен кунут коюп туруп укканды истима деп коет. Истамиун. Демек Алланын динин жөн укпай, ниет менен көңүл буруп, Алланын элчиси эмне деп атат деп. О кулак ушундай жол жүрөккө келе турган жол курак. Hakты уксак, hak келет. Акыйкат келет жүрөккө турганда. Кандай болбосо мына Ибрахим алейхиссалам айтканда, атасы эмне деди бул дүйнөдө? Мына токтоткун деди. Сен кайра ошол бир Кудайды айтканыңы, ахиретте айтканыңы, дааватыңы токтоткун деди. Токтотпосоң деди, мына угуп алыңыз. Ла иллам тантахи ла аржуманнака. Мен сен айтып коюн, таш борон калам деди азыр. Так, ражым кылам деп чагам. Вахжурни малия, Мариям сүрөсү 46 аят. Вахжурни малия дегенде, яни хижран тавила, мени тегеле таштап койчу, узак мөөнөткө деп койду. Эми Азар атасынын бышайманчылыгы пайда бербеди. Сөп Алла субхана ва тааlanın сөзү акыйкат. Инни харрамтул джанната алал кафирин. Кафырларга бейишти мен арам кылып койгонмун деди. Мына ошол учурда Ибрахим алейхиссалам акыркы үмүтүн үздү да. Ошондо Ибрахим алейхиссалам ва хина изин табарра минху Ибрахим табарру нихаия ал-ахир. Акыркы толугуну болду деди. Мен эми ушунда кол үздү ошондо. Ошондо кол үздү. Ал эми биринчи мына жердеги ва амма табаррухул аввал биринчи кол үзгөндү фадалика яум таракал истигфар лаху. Аны үчүн истигфар бу дүйнөдө Ибрахим пайгамбар атасына кечирим сураган эле. Кечирим сураган эле. Я Алла, атамдын күнөөсүн кечир деген эле да. Атада ва макана истигфару Ибрахим ли абиhi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Tawba suresi 114-ayat. İbrahim paygambardın atasına istiğfar kılganı bu bir vadanın negizinde olgan ele. Allah Taala aga vada bergen ele. Oşonu koldonup İbrahim paygambar atasına istiğfar kıldı. Bирок качан ачык айкын болгондо атасы Алланын душманы экени, ошондо Ибрахим алейхиссалам андан кол үздү. Ай болду эмди. Алла Таала айтты, сен могу үчүн кечирим сурабай эле кой деди, болду. Билбегенин сурабай эле кой деди. Кандай Нух пайгамбар дагы баласы мен топон суусу келсе, тиги бийик тоого чыгып кетем, анан бул тоого чыгып кетем. Балам, эч ким тоодо бирөө тирүү жан калбайт, сен чыгып алгын кемеге десе болбой койгон да. Allah райым кылган кишине гана кутулат. Мен айтканды уккун, жок болду. Ошондо Ибрахим Нух пайгамбар дуа кылып берген да, сураганда, я Алла, бул менин үй бүлөм. Ушуну сактагын деп. Алла Таала айткан, сен үй бүлөң эмес деген. Кандай сен үй бүлөң деп. Себеп дегенде бул куфр кылып атса, жаман амал кылып атса, жок, сенин үй бүлөң, сен артында эрчигендер. Иман келтирип, сен айтканыңы аткаргандар. Сен айтканыңан жүз үйргөндөр, алар сен үй бүлөң эмес деп койду. Ошон үчүн сен билбегениңде сураба деп эскертип берет эле. Бир сурагандан кийин немелерди кылыпчы. Кандай болбосун пайгамбардын жүрөгү аябай боорукер да. Атандан дагы, энеден дагы, эне баласына канча боорукер, пайгамбар үммөтүнө андан дагы боорукердик да. Кыскасы айтканда туугандар, момун насаат алыш керек. Күнөөдөн, бардык күнөөдөн үзүш керек. Эртеге ушу кордукка, бышайманчылыкка жеткирип кое турган күнөөнү бүгүн таштап коюш керек. Ушу сабак баарыбызга эртеге кыямат күнү түбөлүктүү бышайманчылыкка, түбөлүктүү кордукка алып бара турган күнөөнү бүгүн таштап коюңуз. Бүгүн таштап коюңуз. Кийинкиси. Ибн Аббас разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала айтат экен: "Ла янбагы ли абдин ан якул иннаху хайрун мин Юнус бин Матта ва насабаху иля абихи." Алла Таала айтат, бир дагы бенде айтпасын, айтуусу лайыктуу эмес, акысы жок. Не деп? Юнус пайгамбардан жакшыраакмын деп. Мына жерде бир дагы бенде деп айтып атканы, мейли ал
жалпы инсан болсун, жалпы инсанияттагы бенде, же болбосо өзгөчө инсан, пайгамбар болсун, бир дагы Юнустан жакшымын деп айтпасын деп койду да. Бул да Бухариники, Бухари шарифтики. Бул жерде Алла субханаху ва таала Юнус пайгамбарды өзгөчө пайгамбарлардын арасынан айтып атканын максаты эмне? Юнус пайгамбардын окуясын уккан киши бир аз Юнус пайгамбарга көз карашы өзгөрүп калбасын деп атат, эскертип берип атат. Өзү ал окуя кандай болгон эле? Мындай болгон эле. Юнус пайгамбар коомуна даават берет. Аябай даават берет, аябай айтат, такыр болбой коет. Ана мына болбой коет. Андан кийин айтат. Жалганга чыгаргандан кийин, силер ушундай кыла берсеңер, силерге азап келет дейт да. Себеби ал азапты да Алла субханаху ва таала вада берген да. Жакшы болсо нематын берет, жаман болсо азабын берет. Вадасын берген Алла субханаху ва таала. Андан кийин Юнус пайгамбар вада бергенден кийин азап келет, сен даярдыгын көр, бул коомду таштап чыгып кет деген буйрук келет да. Себеп дегенде мындай тургандар, пайгамбар кайсы коомдо болсочу, ал коомду пайгамбар болуп туруп Алла азаптабайт. Качан Алла таала азаптаса, пайгамбарды коомдон чыгарат да, анан азаптаган да. Бул Алланын системасы ушундай. Алланын эрежеси ушундай. Лут пайгамбар да кандай алды? Чыгып тургун. Биз көрсөтө эле тигиген. Сен мындай чыгып тур деп, бияка чыгып тур деп. Баары болуп туруп азаптабайт Алла субханаху. Кудум ушундай Юнус пайгамбарга да ушундай болгон да. Юнус пайгамбар чыгып кетти. Чыгып кеткенде азап келе жатканда азап тушка чейин айтат, булутка келип калган эле дейт. Коом көрүп тооба кылып берди да. Тооба кылып бергенде кандай азап кайтып кетип калды. Келбей калды. Юнус пайгамбар айткан азап келет деп. Анан ошол доордо алардын шарияты боюнча ким жалган сүйлөсө өлтүрүлчү экен да. Юнус пайгамбар анан кийин карап туруп, бир жагынан убадага каршы болуп калды берди. Экинчи жагынан ачууланып туруп коомуна не кылды? Кой деп өзүнүн айыр үчүн чыгып кетти дагы. Себеп мени эми жалганчы деп айтат деп аяка барып. Алла тааланын өкүмүнө наразы болгон себебинен эмес тугандар. Кудай сактасын. Кийин анан ошол жерде чыгып кетет дагы, кемеге отурат. Кемеге барып туруп бир эсте барганы кит тосуп калат. Анан алардын доору ушундай экен, учурлары ушундай экен. Ошол кемеде отургандын бирөөсүн курмандык чалмайынча жол ачылбай деген. Ушул жерден анан кийин айтылат, бирөө ушул Алла тааланын мындайча айтканда Кудайынын кожоюнунан качып жүрөт деп. Кандай болбосо дагы Юнус пайгамбар өзү айтат. Мен сууга секирейин дейт. Коюңуз дейт, тааныйт алар да. Сиз болбойт, анан көрө жеребьевка кылай дейт. Чучугулак деп коет. Чучугулак кылса Юнус пайгамбардын аты чыгат. Кой болбойт, давай деп чучугулакты бузуп берип, кайра башынан кылай деп дагы чыкса дагы чыгат. 3 жолу. Кайра чыга берет. Аллаху акбар. Анан Юнус пайгамбар сууга секирет да. Анан балык жутуп алат. Балык жутуп, балыктын ичинде бир топ мөөнөт калып кетет да. Кээ бир риваяттарда келет 40 күн дейт. Канча? 40 күн балыктын ичинде. 3 караңгылык. Аламдын караңгылыгы өзүнчө. Түндүн караңгылыгычы. Океандын караңгылыгы өзүнчө. Океан түбүнө канча киресиң го? Караңгы. Биздин көлгө деле бир кирип барсаң, бир 10 метр ылдый. Сразу чыгайын дейсиң го. Туурабы? Ылдый көрүнбөйбү? Ал жерде канча деген ал? Канча деген 100 метр, канча деген миңдер. Капкараңгыда. Үчүнчүсү балыктын ичинде караңгылык. Аллаху акбар. 3 караңгылыктын ичинде Юнус пайгамбар Алланын зикирин кылып атат. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Мына Юнус пайгамбардын бул дуасы. Айтып турду. Учуру келди, Алла куткарды. Бирок балыкка буйрук берди. Буну сени нары бери жеп сиңдирип жүрбө.
тыюу салып койгон да. Башка нерсеси сиңе берет. Бирок Юнус пайгамбар сиңбейт да. Ичинде анан учуру келгенде давай балыкка буйрук берди, жейки алып чыгып кой деди. Жейки алып чыгып бир кусту Юнус пайгамбар чыгып калды. Оруп калды. Сөйүп дегенде субханалла, анча күн деген кандай. Ошон үчүн айтылат. Мынау Аллахумма салли ала Мухаммад. Ашкабак бар го. Вот, ошо ашкабактын анан кийин ошо жалбырактары чоң болгон экен ошол убакта. Эми ошолордун бир сорту бар окшойт. Ошого анан оролот да. Ошону оронуп анан кийин карап туруп секен ака бир канча күн болгондон кийин анан акырын. Бул окуяны мен айтып атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгерде Юнус пайгамбар ушу зикирди кылбагандачы, балыктын ичинде түбөлү кыямат күнгө чейин калып кетмек дейт. Куранда да айтат, бул калып кетмек дейт зикир кылбаса. Эми карап туруңуз, ушул менен. Ушул биз Юнус пайгамбарды ушу зикирдин берекеси менен куткардык дейт Алла Таала. Зикирди. Жана имандууларды кыямат күнгө чейин кире турган имандуу эркек аялдарды дагы башына кандай кайгы иш түшсө, ушу зикир менен куткарабыз дейт. Ошон үчүн иншалла өзү башыбызга иш түшпөсүн. Бирок жамандык, жакшылык экөө бир туугандар. Ошон үчүн кандай гана болбосун, буну дайыма айтып жүрүш керек. Бир кээде сыноо келсе күчөйтүш керек да. Ал кишинин коому ошо бир 100 миңден ашыгыраак экен. Куранда айтканда караганда канча? 100 миңден ашыгыраак экен. Ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, буну ушу 125 миң жолу зикир кылса, Кудай кааласа иншалла тилектин баары ишке ашат дегени бар да. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Кандай болгон чакта дагы ушул жерде азыр мен кыскартып айтып берейин. Бул жерде кандай болду? Ушул жерде Алла Таала адеп үйрөтүп, эми ошо Юнус пайгамбар эмне үчүн кетип калды, ана мындай болуп калды деп кичине шаны төмөн кылып азмаз болуп калбасын. Пайгамбардын шаны бийик. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат, бир дагы адам бенде Юнустан жакшыракмын деп айтпасын деди да. Бирок мунун мааниси пайгамбарлардын бар пайгамбарлардан да Юнус пайгамбар жогору экен деген маани эмес. А пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай? Бардык пайгамбарлардын мырзасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилик менен өзү да айтып эле. Силер мени Юнус пайгамбардан жогору койбогула деди. Бирок бул пайгамбарыбыздын кичпейилдиги. Атак өзү жогору. Ана саййиду вулди Адам. Адам баласынын мырзасымын деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Вала фахра, бул мен кыйынсынып айткан жерим жок деп. Демек, мынал жердеги фанада физ зулумат, караңгылыкта, азыркында зулумат деген караңгылыктарда чакырды. Алла Таалага эмне деп? Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Анбия сүрөсү 86-аят. Сенен башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Сен аруу затсың. Сенин арулугуңду баян кылам. Албетте мен залымдарданмын деген. Пайгамбар ушундай деп айтып атса, биз эмне дейбиз? Албетте мен таптаза акмын дейбиз да. Жок туугандар. Зулумдук кылдым деп, кемчилдигин, катасын, жаңылышын мойнуна алган кулчулдуктун белгиси. Кулчулдуктун белгиси. Мынакей ушундай деп айтып, бул жерде эми кудайлык адеп ла ямбаги, Алла субхана ва таала айтканда, бенделердин баарына пайгамбар эмес айырмасы жок. Ага лайыктуу эмес деп атат. Юнустан жогору деп айтылуунус үчүн. Тахавиде риwayat келет. Алла субхана бул киши Юнус алейхиссалам Алла субхана ва таала караңгылыкта мынакей зикир кылып турду депчи. Bizde elhamdülillah dinimizde bir daha paygambardı bölbeyt. Cöğüttörgü okşoş emesmiz biz. Gey birine iman keltirip, gey birine iman keltirmegende hiç. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Kur'an'da Allah Teala ne dedi? Cöğüttör aytat. Hristiyanlar hiçbir negizde emez. Hiçbir de sevmez. Bayağı bize aytkanda bir söz bolup ketpedi. Ты никто дегенде.
Жөөттөр христиандарды ушундай дейт. Христиандар айтат, жөөттөр силер иштерсе эмессиңер. Болбосо алар китеп, Кудайдан китеп түшкөн аларга. Алла Тааладан Таврат, аларга Инжил түшкөн. Ушуну билип туруп да ушундай кылышат. Кадали кала аллазина ла я'ламуна мисла каулихим. Эчтекени билбеген мушриктер китепте түшкөн эмес аларгачы. Алар да ушу окшогон сөздөрдү айтат. Алла субханаху ва таала кыямат күнү өзү чечет булардын ортосунда талашты дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алхамдулилlah бизге биздин иманыбыз бир пайгамбарга иман келтирбей койсок толук болбойт туугандар. Баарына иман келтиребиз биз. Пайгамбарлар Алланын элчиси тандаганы деп. Ла нуфарриқу байна ахадин мин русулих. Мынакей биз. Алла Таала Кур'анда Бакара сүрөсүнүн акырында айтат. Биз пайгамбарлардын бирөөсүн дагы ажыратпайбыз. Мына мусулман адилеттүүлүктү айтасызбы? Бирөөсүн дагы ажыратпайбыз биз. Албетте тилка русул фаддална ба'дахум ала ба'д. Бул пайгамбарлар Алла айтат, кебирине биз артык кылганбыз. Артыкчылыгы бар. Кебирине. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардыгынан абзел. Бул талашсыз. Кийинки хадис Абу Хурайра радыйаллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жа малакул маут ила Муса алейхи салам." Муса пайгамбардын ажалы жакындап калганда өлүм периштеси келген экен. Муса пайгамбарга келип, факала лаху мындай дептир: "Ажиб раббак." Робуңуздун буйругуна жооп берип коюңуз. Эми жаныңызды алып кетейин деп аткан сөз да. Макулдугуңузду берип коюңуз. Ушуну билип коюңуз. Алла субханаху ва таала ушундай мээримдүү бир дагы пайгамбардын жанын анын уруксатсыз алган эмес. Бар сурап кой деген да. Карачы. Не болду? Ошондой дегенде не деп атат? Жан бергенге таяр болуң деп келди да. Фалатама Муса алейхиссалам айна малакул маут фафақааха. Муса алейхиссалам ошондой деп айтканда эле чапты да. Көзгө чапты эле, көзү чыгып кетпеди. Жанын алам деп келген периштенин көзүн чыгара койду. Көзүн чыгара койду. Тамаша эмес, бул Бухаринин хадиси. Көзүн чыгара койду мынакей. Латама деп калды. Шапалак менен урган экен. Муса алейхиссалам да мындай аябай, кандай десем, сүрлүү, ачуусу келгенде алдында эч ким турбаган. Мынандай экен. Бани Исраилде дагы, билесиздер дагы, Бани Исраилде дагы. Бай Кыптыйде бир чап алда өлүп калып, анан кийин ана Мисирден Мадиянга качпады. Фиравундун үйүндө чоңойгон болсо 30 жыл. Фиравун аркасынан түшүп алып, мен ал башка окуя. Мына жердеги окуяны караңыз. Бухари шарифте келет. Бабу ман ахабба юдфана фил ардин муқаддаса. Кыйык жерге көмүлгөндү жакшы көргөн киши тууралуу бап дейт да. Кыйык жерлерге көмүлгөндү адам жакшы көргөн. Болобу ошол? Болбойбу. Сен либой жерде көмүлө берейин, либой жерде өлсөм майлыбы? Кандай? Эми шарияттыгында бул. Бары жерге барасың, жөн асманда калып кала берет. Ошол бапта мына келет. Имам Бухари рахматуллахи алейхи ушуну зикир кылганы мынакей Абу Хурайрадан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жа малакул маут ила Муса алейхи салам." Муса пайгамбарга өлүм периштеси келди. Факала лаху ажиб раббак. Робуңузга жооп бериң. Өлүм периштеси эмне келди? Эмне деп келет? Неге жооп бер дейт эле? Жан бергенге жооп бериң дейт да. Жан бергенге таярсызбы деген сөз. Сразу түшүндү. Фалатама Муса алейхи салам айна малакул маут. Ошо өлүм периштенин көзүнө соккон экен. Не болду? Фавақааха. Көзүн чыгара койду дейт. Көзүн чыгара койду. Кала фаражал малак ин Аллах таала. Периште анан баса берди кайтып Алла Таала. Кайтты. Барда факала айтты: "Иннака арсалтани ила абдин лака ла юридул маут. Вакат фака айни." Периште айтат өлүм периштеси. "Я Алла, сен мени ушундай өзүңдүн колуңа жибердиң, ал өлүмдү каалабайт экен. Мына менин көзүм чыгара койду" деп барды да. Фарадаллаху алейхи айнаху. Алла Таала анын көзүн кайтарып берди. Ва кала айтты мындай деп: "Иржи иля абди." Ошо кулума кайра баргын деди. Факул айткын ага деди. "Ал хаят турид?" Жашаганды каалап атасыңбы?
Fa in kunta turidul hayat fada yadak ala matni at-tawr. Fama tawarat yaduk min sha'ratin fa innaka ta'ish biha sana. Allahu akbar. Ne деген söz? Allah Taala aytып атат. Ey ölüm perişte. Azrail деп коебуз го, Малакул Маут дейт да. Куранда да буну Малакул Маут дейт. Сен баргын деди, Муса пайгамбарга айткан. Жашаганды каалап атасыңбы? Эгерде сен жашаганды кааласаң, анда колуңучу өгүздүн белине койгон дейт. Колуңдун түбүнө канча өгүздүн жүнү түгү келсе, ар бирине 1 жылдан беребиз. Болобу сага дейт. Түшүндүңүздөрбү? Өгүздүн белине эгерде коесуз, колуна койсоңуз эми Аллаху акбар, колунун алдына канча батса, ошончо ар бирине 1 жылдан. Так, ошондой кыласың деди. Алдында калып кеткенде ошончо жашайсың 1 жылдан. Муса пайгамбар айтты, "Суммама, андан кийин не болот?" деди. Андан кийин не болот? Мен ошончо жашайын, ар бирине 1 жылдан берилсе, мүмкүн 1000 жыл, 2000 жыл, бир канча болор эми, Кудай билет. Андан кийин не болот деди. Айтты, "Сумма тамут, өлөсүң, андан кийин не болот?" деди. Андан кийин жаның алам деди. Көздү го чыгара койдум. Бирок баары жаның алам. Жаның алам. Көз чыккан эмес да, көз го чыгып кеткен эчтеке эмес, бул совсем жан чыгат да азыр. Андан кийин тамсума тамут өлөсүн деди. Кала анда айтты, "Фал-ана мин кариб." Анда узак барбай эле азыр эле алып кет деди. Не аны не бар эми, ошончо жашап, анан кыйналып тияк бияк деген дейт. Робби амитни минал арди мукаддаса. Рамятан би хажар дейт. Я Аллах, Роббум деди, мейли ушуна жаным ала турган учур келип калыптыр. Жан таслим кылайын, жанды берейин. Бирок мен суранычым ушу ыйык жер. Айыл азгайс Масжидил Аксаны айтат. Ошого дейт, ошого. Жакыныраак ушу таш ыргытканыңызда канча аралык болот? Ошончо жакыныраак жерден жарым ал деди да. Ошол жерге барып коюлайын деди. Түшүндүңүзбү? Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Валлахи лау анни индаху ла раайтукум кабраху иля жаниби тариq инда ал-касиб ал-ахмар." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муса пайгамбардынчы көрү белгисиз. Көрүм некене? Бул жерде айтып атат, Байтул Мукаддастын жанына деген жок. Ошого ошол жак аралыкка бир узагырактан эмне үчүн айтты? Бул айтып атканы биринчиден ошо ыйык жерге жакыныраак болоюн деп атат. Экинчиден менин онун кабыры белгисиз да. Адамдар барып анан мазар кылып, ибадаткана кылып албасын деп атат да мага сыйынып. Ошондуктан мына белгисиз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мираж кечесинде чыгып баратканда Муса пайгамбарды көргөн да. Айтып атат Муса пайгамбарыбыз, Аллага ант мен силерге кабырын көрсөтүп коет элем дейт. Мына деп турупчу. Көрсөтүп коет элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миражга чыгып баратканда ушу бир кызыл дөңсөнүн жанынан өткөн экен. Касибул ахмар деген кызыл дөңсө. Ошол жерде Муса пайгамбардын көрү бар экен. Муса пайгамбар риваятта келет, туруп намаз окуп атканын көрдүм деди пайгамбарыбыз. Кабырында намаз окуп атат дейт. Канча жыл өтүп кетти? Муса пайгамбар менен Иса пайгамбар ортосунда 1000 пайгамбар өтүп кеткен. Иса пайгамбар төрөлгөндөн, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип бул 571 жыл ошакта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 53 жылында хижрат кылды. Хижраттан бери 1444 жыл болуп кетти буяга. Мен экөөнүн ортосунан ала турган болсок деле, Мираж мисалы Меккеде болгон, ошондо ой, канча 1000 деген жыл өтүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айтат да, пайгамбарлар кабырларында тирүүлөр. Алардын денелерин жер жебейт. Алла жерге арам кылып койгон. Пайгамбарлардын денелерин жегенге арам кылып койгон. Бул мынакей маани туугандар. Муса алейхиссалам келди, жанын алыш үчүн келди. Муса алейхиссалам ачууланып, шапалак менен бир чапты. Маруфун би гадаби. Муса пайгамбар, гадап, ачуусу белгилүү да бунуку. Куранда канча жерде буга айтылып келет. Анан кийин сен өмүр ушуну узартайлы мени мынча. Канча жер кийин өлүм назырга айтып бергендей. Бирок ушул жерде Муса алейхиссалам наббаха иля амри мухим, өтө маанилүү ишке эскертүү берип атат.
татмаху илейх нуфусу ибадиллахи салихин. Ага бардык Алла Тааланын таза бенделеринин жүрөгү ошого мындай кандай десем жүрөгү каалайт, ошого тартат да. Ал кайсы? Ва хува айякун ва хува майит би жавари арды мубарака. Берекелүү жерге ошол жерде өлсөм экен дейт адам. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн мына кээде ыйык Меккеде, ыйык Мединада көз жумгандар болуп калат. Мына жакын арада эле бир эне өттү деп уктук. Умрага барган экен. Туугандар, алхамдулилlah. Эми адамдын баласынын өлүм жашоосу өзүнүн колунда эмес да, Алланын колунда. Бирок ошол жактан мисалы келип калса, ыйык жерден келип калса, Аллаху акбар. Бул бир жана бир бакыт бул. Атак баары эле адамдын баары эле топуракка кирет. Топурактан башка жака топуракка кирет баары эле. Мынакей. Ошого Байтул Макдаска жакыныраак кылгын дейт. Рамятан бир хажар деген таш менен ошо катты-катты урсаңыз канча болот? Ошончо узагыраак деп атканы да. Масафатан баида. Мындай деп аткан алла якуна байнаху ва байна Байтул Макдас масафатан баида бал кадар рамя хажар. Мындай деп атат. Мен менен ушу өлүм ортосунда Байтул Макдас өтө узакта болуп калбасын. Ыйык жерден узак жерге көмүлүп калбайын деп атат да. Жакыныраак жерге барып көмүлсөм деген. Ушул жерде айтат шейх Мухаммад Авама. Валам ясалиллах таала аяжала маутаху фи Байтул Макдас. Ушул Масжидил Акса Байтул Мукаддаста менин өлүмүм ошол жерде болсун деп Алладан сураган жок. Ошол жактан узак болбосун деп сурап атат. Жакыныраак болсун деп сурап атат. Эмне үчүн сен лиалла ю'рафа кабруху? Себеп дегенде кабыры белгисиз болсо экен дейт да. Билинбесин деп атат да. Фаяфтатина бихил жухал мин ахли миллатихи. Себеп дегенде өзүнүн үммөтүнөн надандар фитнага учурап, ошо көрүстөн мындай кабыр парас болуп калбасын деп атат да. Кабыр парас болуп. Бул жерде алымдар айтат, Муса пайгамбар эки нерсени маслахатын, пайдасын ушуна. Биринчисинде берекелүү жерге жакыныраак көмүлөйүн. Экинчиси менен кийин коомум кабырыма ибадат кылып албасын. Кабырыма ибадат кылып албасын. Ла иляха. Ана бул жерде бир суроо пайда болуп калат. Ай, периште бул адам эмес го. Анын көзүн чыгара кое тургандай деп. Буга жооп беришет. Ал периште келгенде адамдын келбетинде келген. Кимдин келбетинде келген? Адамдын келбетинде келген. Эмне бир чапты дейт. Жаның алам деп келсе анан мен жанымды берип коё эле бирөө. Бул шариятта да көзүнө чакпай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Сен үйүңө бирөө уруксатсыз кирип келсе, жоксо сен үйүңө уруксатсыз бирөө көзү менен мындай шкалап пайлай турган болсо, ошонун көзүнө жаа мененби, таш мененби бир койсо көзү солуп калса, сен эч кандай жооп көрмөссүң. Спокойный бол, эч кандай жооп көрмөссүң. Кудай сактасын, андай эмес сырттан эле бирөөнүн көзүн чыгара койсоң, анда сен да көз коюп беришиң керек болот. Ке биздин көздү ham чыгара кой депчи. Көзгө көз, кулакка кулак, тишке тиш, колго кол, путка пут. Ким кайсын нерсени чыгара койсо, ал өзү таяр болсун. Бул өч алуу бар да. Шариятта бар кысас. Эмне үчүн сен бирөөнүн көзүн чыгара койгонго акың бар дагы, анан сенин көзүңө кезек келгенде кой, менин көзүм тура берсин дейт. Токтоп тур. Андай эмес экен да мына. Бирок азыркы маселе бирөө үйгө уруксатсыз кирип келгенде, ал маселе уже таптакыр бөлөк. Эмне үчүн ал уруксатсыз кирип келди? Эмне үчүн ал уруксатсыз кирип келди? Мынак Ибрахим алейхиссалам, Лут алейхиссаламга деле Муса пайгамбардан бурда периштелер келгенде алар тааныган эмес го. Адамдын келбетинде келди го. Алар айтты го, эмне деди? Биз деди мынакей тамак берсе тамак жебейт. Ибрахим пайгамбар бышырылган торпоктун алдына койбойду музону. Караса кол сунбайт. Ибрахим пайгамбар аябай меймандос деди. Жебейсиңер. Өзү коркуп калды, кол сунбаса. Мурдагы адамдар мындай экен да. Эгер душмандык кылсачы, бирөөнүн үйүнө барып, нан истейбейт экен да. Тамакка кол сунбайт экен да. Бул белги. Таярдан. Ибрахим пайгамбар салам, Куранда Алла Таала айтат, бул жүрөгүнө коркуп калып сезим пайда болду дейт. Албайсыңар деген. Анакай айтты, чочулабаңыз деди. Биз адам эмеспиз деди да. Ага чейин билген жок го.
Адамдын келбетинде келип атпайбы периштелер? Алла Таала аларга периштелерге ушундай адамдын келбетине өткөнгө ушундай салахият, жөндөмдүүлүк берген аларда. Жабраил периште деле пайгамбарыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга келгенде деле Дихя Калби деген бар, радиаллаху анху. Аябай сулуу сахаба болгон. Ошонун келбетине көбүнчө келчү да. Мели демек адамдын келбетине. А Муса пайгамбар муну адам эле деп ойлоду да. Өлүм периштеси деп ойлогон жок да. Айтып келген жок да. Ошон үчүн чаап салды. Не болду мына? Демек булар дагы кийин баягы анан айткандан кийин анан алар баягы аягын бүтүрүп коеюн. Ибрахим алейхиссалам анан айтып атканда айтыппы? Биз адам эмеспиз дейт. А меймандостугу жакшы. Сразу даярдап келе койду. Жок. Анан айтты, биз деди мына Лут пайгамбарга коомуна кете атабыз азаптаганга деди. А Ибрахим алейхиссалам таң калды. Каяктан Лут пайгамбар турса каяктан азаптайсыңар деди. Жок, жалат болбоң. Лут пайгамбар чыгарабыз, анан азаптайбыз. Просто по пути сизди кушкабар айтып коелу деп келдик деди да. Алганда дегени уулду болосуз деди да. Не деди? Өзү тияка кетип атабыз азаптаганга. Бирок по пути эмне? Сизге кирип кетип атабыз да мынакей. Кушкабарлап коелу деп. А энебиз, сара энебиз турат эле, нар жактан угуп турат эле буларды. Коноктор эмнени сүйлөп аткан. Ой, бетине чаптыбы? Не балалуу боломбу депчи. 90га чыккан кемпир болсо. Я. А Ибрахим алейхиссалам 100дөн ашып атса. Я, Алла Таалам беримсе бере берет экен. Я. Алла Таалам беримсе бере берет экен. Исакты берди Исак алейхиссалам. Мейли кысасы андай болгондон кийин азыркы мына маселе буларды ошо тааныган жокко дейт да. Ошон үчүн иншалла бирөөнүн үйүнө барганда бирөөнүн үйүнө башпак баш керек. Билип алыңыз таксырлар. Бирөөнүн короосунан ашып өтпөш керек. Ону бирөөнүн короосунан ашып өтүп зымга чалынып же тогуруп өлүп калсаң өзүңдөн көр. Жоксо тияктан бирөө атып салса, болду өзүңдөн көр. Сенин каның бекер. Каның бекер дегени мындай айтканда куну жок деген сөз. А сен эмне келдиң ана бирөөнүн үйүнө? Жабык болсо, эмне кыласың сен? Эмне кыласың сен бирөөнүн үйүнө? Кудум ушундай эле туугандар карап тургула. Бирөөнүн дагы буюмун ачып карабаңыз ал. Өзгөчө телефон. Өзгөчө бирөө аманат кат берди, ачпаңыз. Берип коюңуз сизге. Эмне кыласың аны окуп? Алланын алдында күнөөкөр бол. Жоксо телефону жөн эле турат, жоксо мындай кээ бир адамдын адаты бар ушундай чукулап, эмнеси бар, эмнеси жок деп. Өтө жаман адат. Шайтан адаты да бул. Бул шайтанский вариант да бул. Ондай неме кылбаш. Алхамдулилlah биздин динибиз Кудайга шүгүр, алхамдулилlah ар биринин укугу бар, ар биринин өзүнүн эси бар. Уруксат сурасаң мейли колдоно бер. Уруксат сураса кир. Үйгө даже уруксат бербей койсочу, ошодон ары кетип кал. 2-3 жолу такылдаттыңызбы? Барбы 1 жарым? Жокпу? Все, кетип кал. Унчукпай эле кетип кал. Ачабы, ачпайбы сени кызыктырбасын, сен кетип кал. Мүмкүн ооруп аткандар, мүмкүн кыжанат болуп аткандар. Мүмкүн өзүнүн кажетинде уктап аткандар. Мүмкүн башка кишилер менендир, башка иштер менендир. Такылдатыр, даң отура бербей, жок. Акырым жок, спокойно. Бирок аны пайлап, ышкалап ал болбойт. La ilahe illallah. Бул жерде сабак алайлы туугандар. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү, силер Муса алейхиссаламдын үммөтүнө окшобогула да. Алардын үммөтүнө окшобогула. Тоомоюн боло тургандай. Жок, буга бизге чоң Алла субханаху ва тааланын чоң сабагы бар. Аллахым барыбызга товфик берсин.